ilgerki ата-бабаларыбыздан бери, алмустактан бери эле келаткан сыйыныбыз да. Мен өз карайм. Бул кийинки учурларда өзгөчө Союз мезгилиндеги баягы диний көз карашка туура эмес келет деп көп аталарыбыз жасаган эмес, бирок биз аталарыбыз, чоң аталарыбыз жасап, чоң апаларыбыз жасап жүргөн нерсени биз ошону кайталап атабыз да. Азыр таң атта калды. Күн чыкканда калды азыр. Assalamualaikum. Азыр саташты кандай? Мен негизи чоң апамдын колунда өсүп тарбияланып калдым да. Анан ошо чоң апам мен кичинекей кезимде эле чоң апама көз эрке чыгып Кудайга, Теңирге жалынып, көкө Теңирде көктү карап эле анан мага ушул жолго барабылга ошол чоң апам аябай түрткү болду да. Мында манабыз көп боло экен деп нанга да ыраазычылыгыбызды айтып коюп жүрөт да. Таң атып калды го беке? Өткүрбөйсүз? Өткүрбөйсүз. Gel de Malmek. Geldin mi? Давай. Bir sürü talağa çıkacağız. Daniel. Dur, ol gittik. Hatta da durmasın da. Ошо асмандагы ата-бабалардын рухтары менен ошо жер байланыш бир-биз дегенди маанини түшүндүрөт. Анан асманда Кудай бар, асман менен жеринден дегенде жерде биз барбыз. Тирөөсүнөн бүткөндөй деп ошол асман менен жердин ортосундагы тирөөнүштү алып, ошондон энергияны алып анан көкүрөккө алып келип атабыз да. Көкүрөк бул жүрөк. Жүрөк ошо Кудайдын энергиясы, Кудайдын мээрими ошо жүрөгүңдө да. Анан түштүк менен деп түштүктү көзсө жайылтканда түштүк ысык болсо, түндүк суук. Адамда эки оору бар денесинде. Бирөө ысык, бирөө суук. Ошо түнөгүнөн бүткөндө түнөгүбүзгө келтирип атабыз. Анан кийин чогултуп туруп тизеге басып, кыймылга келтирип. Чыгыш менен батышты бириктирип, анан ортого аруу отту чогултуп, анан ошо аруу отту үстү-үскө куйунабыз да. Чыгыш деген бул жарык дүйнө болсо, батыш бул өлүк дүйнө. Ошонун ортосундагы шам чырактай болгон чырак бул биздин жашообуз. Ошону бириктирип, анан ошол кыймылга келтирип, анан ошону аруу отту өзүнүн оту үстүнө жуунуп, анан кийин бата кылып атабыз да. Кана. Улутунген, кыргыз! Урухунген, марас! Улутунген, кыргыз! Урухунген, марас! Улутунген, марас! Урухунген, марас! Adalet yüzün жарык кетсе, оматың болуп келгендей, керемет теңир бергендей, эмең абалкы жолдун арк экен калкым. Биз кыргыз элибизди кантип кыргыз кылабыз? Кандай кылып кыргыз каабасына алып келебиз? Кыргызды кыргыз кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Эмне иштерди жасашыбыз керек? Мисалы бул ай тамга, күн тамга көрүп, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, мына асман менен жериңдин тирөөчүнүн бүткөндөй
Алды калың кара жер Манаска жердигинен түткөндөй деп. Асты жагын карасаң ажыдаардын түрү бар. Арт жагынан карасаң 60 ердин сүрү бар деп. Бул 40 тамга, 40 кандык. Буга чейин эмне бул нерселер унутулуп калды эле? Буга чейин көрбөйбүз. Биз жанагы айтып атпайбыз, бул нерседен өтө эле алыстап калганбыз. Бүт ошондой бир чоң саясатта болгон, ошондой бул тарыхта бурмалашкан, башка эми баягы аттарын айтпайлан, башка бир чоң мамлекеттердин өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ошондой бир саясаттар болгон да. Мисалы ислам дини, башка диндегилер экөө ортосунда мындай карама-каршылык келбейби? Бул ар бир нерсенин өзүнүн учуру болот го деп ойлойм да. Ошол учуру келгенде балким алар туура түшүнүшү мүмкүн. Азыр эми ал сразу эле мындай кабыл албайт да. Аларга да туура түшүнүш керек. Анткени буларда мындай кабардар жок, мындай билим жок. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات بسم الله الرحمن الرحيم. Бул өзү Алладан жаратуучу Кудайдан башкага сыйынуу, буну исламда ширк деп айтып коет. Орусча многобожие деп коюп атпайбы? Бул өтө чоң күнөө, кечирилбес күнөө болуп эсептелинет. Себеп Алла Таала өзү жараткан болсо, Алла жаратуучуга сыйынбай, жаралганга сыйынып, ал туура эмес. Ошондуктан мына күнгө сыйынгандар, көлгө сыйынгандар, жаратылышка, тоого сыйынгандар, буларга буну көрүп, биз Алланын кудуретин, Алланы таанышыбыз керек дагы. Ушундай кооз кылып жаратып койгон күндү, биздин пайдабызга, биздин кызматыбызга жаратып койгон күндү, абаны, сууну, тоолорду, ушулардын баардыгын билип, улуг Алла Таалага сыйынышыбыз керек да. Ислам дини негизи биздин Кыргызстандардан алынган да. Бул кыргыздын сөзү эле. Ушунчалык касиеттүү сөз да. Мына Куранды деген сөз курап бир нерсени кураганда топтогон. Топтогон. Мына 7 китепти кураган. Бул биздин эле кыргыздын сөзүнөн алынган сөз, Куранды деген сөз. Деги эле элге таратуу ушул иштичи кандай жүрүп жатат дейсиз? Эми азыр колдон келиши менен аракет кылып атам, бирок баягы айтыш керек, тилекке каршы азыраак болуп атабыз да. Азыр мына жаштар көбүрөөк чамынып атат. Азыр көптөгөн уюм, жамааттар, жаштар көптөгөн нерселер уже кайрылышууга кайрылып атат. Бул жакшы нерсе. Где-то 2-3 жылдан бери мүнүшкөрчүлүк өнөгү, жана тайганчылык, саяпкерлик өнөрлөрүн да кошо алып чыгып атам да. Булардын баары тең жоголуп кеткен. Азыр Кыргыздын нукура таза тайгандарынан алып чыктым. Анткени ошол ар бир нерседе Кыргыздын ошол бүт бир эмеси жатат да, ошол жерде касиет жатат.